Көп жыл мурун бийик тоолордо жапжашыл болуп турган бир жайыт бир заматта солуп кургап калат экен. Ошону көрүп алып, Таңсулуу боз үйүнө кирип, атасынан сурайт. Ата, эмне болуп кетти? Бактардын баары кургап, дарыяда кичтене суу калып турго? Билбейм, кызым. Мындай мурун бул жакта болгон жок эле. Бирок дарыяга суу келбесе, чөп өспөсө, анда малыбыздан ажырайбыз, деп кайгырат. Анда мен сиз мага белек кылган жаа менен жебелерди алып алып, бийик тоого чыгып, себебин издеп келейин. Силер болсо сарсана болуп мени күтүп тургула. Таңсулуу, мен өзүм барат элем, бирок мен карып калып, буттарым ооруп атат. Сен болсо өзүңдү сакта. Биз сени күтөбүз. Сөзсүз кайтып кел. Макулбу, кызым? Көз жашын төгүшүп, ата-энеси Таңсулууну узатышат. Ошентип Таңсулуу бийик тоолорго кетет. Күндүн ысыгы кантет, эмне болуп атат? Эч жерде бир тамчы суу жок, өсүмдүк да жок. Эми кантип жашайбыз? Карагылачы, бир да тирүү жан жокко. Ушул убакытта Токойдо тоо желмоосу жүрүптүр. Бул жак эмне болуп атат я? Бир күндөн бери Токойдо жүрөм. Бир да жаныбар, куш, жада калса курт, кумурска да көргөн жокмун. Дарыяда суу жок, бактардын баары кургап калыптыр. Карагылачы, асманда бир да учуп жүргөн куш жок. Токойлор болсо бүт жалбырактарынан ажыраптыр. Эми эмне болот билбейм. Бул эмне я? Мен сени тааныйм. Сенин атың Таңсулуу. Сен бийик тоодогу жайлоодогу аксакалдын кызысың. Таңсулуу, өлтүрбө мени. Менин да сага пайдам тиет. Кеч кирейин деп калды. Андан көрө мага барып конок болуп кет. Чайдан ичип тур. Азыр тамак бышсын, эт, шорпо берем сага. Таңсулуу, сен бийик тоолордон кызыл эликти изде. Ал элик баарын билет дейт. Бүгүн меникине конуп, эртең жолго чык. Эртеси тоо желмоосу Таңсулуу менен коштошот. Жакшы бар, Таңсулуу. Сөзсүз кызыл эликти тап. Макул, деп Таңсулуу бийик тоого жол тартат. Ушул тоолорду ашып, кызыл эликти издейинчи. Тоодо ашканда эле жолборстун ырылдаганын угат. Кызыл элик, колго түштүңбү я? Бир айдан бери артыңан жүрөм. Азыр сени жейм. Уктуңбу мени? Мени куткарганыңа рахмат. Сен кимсиң? Бул жакта эмне кылып жүрөсүң? Көл, дарыялар баары суулардан ажырап, жайлоо, жайыттар солуп калды. Сени баарын билет дейт го. Ушун үчүн сенден жардам сурап келдим. Силерге болсо бийик тоодогу таш дөөнүн гүлүн шүдүрүм эле жардам бере алат. Мен азыр сени аякка узатып барам. Мен азыр сени бир аскага апарам. Ушул асканын топурагын бир чөпөрөккө чогултуп ал. Эмне үчүн анан айтып берем. Макулбу? Мына келдик. Ушул таштын топурагы менен чаңын чогулт, көбүрөөк чогулт. Болуптур, дейт Таңсулуу. Эми таш дөөсүнө кеттик.
Ал жака жетип бир таштын артына жашынып алышат. Таң сулуу тетиги гүлдүн шүдүрүмдөрүн көкөргө чогултуп, асманга шамалга чачсаң, жайлоо жайыттар гүлдөй баштайт. Бирок биз жанына бара албайбыз, бизди ташка айлантып салат. Сен алдагы чогулткан топуракты жебеге байлап ат, анын чаңынан бул уктап калат. Макул. Ошол чаң менен дем алып эстей баштайт. Абайла Таңсулуу, ойгонуп кетпесин. Коркпо, кызыл элик. Анан Таңсулуу шүдүрүмдү шамал менен чачат. Ошондо замат деле көл дарыялар сууга толуп, жайлоо жайыттары гүлдөй баштайт. Кечкиге жакын Таңсулуу бөжөйүнө келип калат. Рахмат сага Таңсулуу. Аман эсен келип бизди коргоп калганыңа сүйүнүп атабыз. Азаматсың кызым. Эми эл журттун астына сени менен сыймыктанабыз Таңсулуу. Ушундай жомок кыргыздардын тоолорунда болуптур.